Жайдын аптаптуу күнүндө жаш балдар арасында сууга түшкөн учурлар көп кездешет. Анда жашы жете элек балдар ал тургай чоң адамдар дагы чоң сайларга, көлмөлөргө, каналдарга түшөрү талашсыз. Бул учурда кандай эрежелер сакталуу керек? Биргеликте сөз кылабыз. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде түйүн берүүсү, аны мен Элмирбек Нурбек уулу алып барам. Бүгүн бизде конокто Алымүдүн районунун өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн начальниги Мирбек Токоев жана ошондой эле орун басары Адилет Кожокеев. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биринчи эле суроо узаткым келип турат. Күнүн ысышы менен ушул жаш балдардын сууга түшүүсү көбөйөт эмеспи? Бул учурда кандай алдын алуу иш-чаралар болуп турат сиздер тараптан? Биз тараптан үстүдөн өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан буйруктар түшөт. Сезонго жакын аз калганда мына күн ысый баштаганын астында бизде көлмөлөрдү кыдырып, жанагы частный сектордагы салынган бассейндерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, 466 токтомдун негизинде иш алып барабыз. Эскертүү таблицалары болуш керек. Если бул жанагы необорудованный водоемдор боло турган болсо, көлмөлөр боло турган болсо, аларда деген жазылган таблицалар болуш керек, запрещать эте турган, тыюу салына турган таблицалар болот. Ошолордун негизинде иш алып барабыз. Ал эми бул иштерди тыгыз айыл өкмөт башчылары менен, көлмө кайсы айыл өкмөткө жакын жайгашкан болсо, кайсы айыл өкмөттүн балансында болсо, ошол айыл өкмөт менен чогуу биргеликте иш алып барабыз. Андан тышкары жанагы алдын айтып кетпедим, 466 токтом негизинде деп. Ошол негизинде бизде жылына бир жолдан куткаруу иштери боюнча, суунун үстүндө куткаруучулары боюнча нускамалар, сабактар бар. Ошолор өтүлүп, көлмөлөрдө обязательно ошол кружкалар берилет. Оборудованный водоемдордо мисалга ала кетсек, например, Кесмеш көлмөсүндө өзүнүн куткаруучулары бар. Андан тышкары ошо бассейндерде куткаруучулар бар. Вот ошолор менен бир жылда бир жолу сөзсүз түрдө окутуу жүргүзүлөт. Бул бизде МЧСке караштуу атайын даярдоочу, водолаздарды даярдоочу центрибиз бар. Ошол жерге чакырып, окутуп, алардын көбөлүгүнө учетко алып, жыл сайын продлевать этип турабыз да. Бул учурда негизи ата энелердин дагы балдарга кайдыгер мамилесин улам терс таасирин тийгизет эмеспи? Анан ушул өзгөчө кырдаал министрлиги тарабынан негизи ошо мектептерге барып атайын сабактар өтүлүп турабы? Албетте өтүлүп турат. Бул отдельный пландын негизинде биз мектептерди кыдырып, адистер менен кыдырып, ошол жерге чогултуп ачык сабактарды өткөрөбүз. Эжелер менен, мугалимдер менен бөлүп алып, аларды мугалимдер менен өзүнчө, жанагы окуучулар менен өзүнчө буларга нускамаларды, суунун үстүндө алып жүрүү, өзүнүн алып жүрүү эрежелери кандай болуш керектигине байланып, ошол боюнча биз сабактарды өтүп, мектептерде пландын негизинде алып барып, биз жеке, например, биз өзүбүздүн районубузду ала кете турган болсок, бизде 33 мектеп бар. Ошо 33 мектепти бир жылга бөлүп, план негизинде кыдырып бүтөбүз да, бир жылдын ичинде бир жолдон обязательно ошондой нускама. Бул только бир эле гана суунун үстүндө өзүн алып жүрүү маселеси эмес. Бул ошо өзгөчө кырдаалдар боюнча тематикасы негизинде өрт коопсуздугу жана башка нерселер боюнча нускамаларды өтүп турабыз. Эми Адилет мырзага суроо узатайын деп турам. Айтсаңыз, негизи эле сууга түшкөндө айрым адамдардын буттары, колдору тырышып калышы толук мүмкүн. Ал учурда жарандар жагдайдан чыгуу үчүн кандай нерселер кылыш керек? Ооба, туура айтасыз. Адамдар биринчиден сууга түшөрдүн алды ошол суу объектилери оборудован. Мындайча айтканда, ошол адамдын коопсуздугун сактаган көрмөлөрдө сууга түшүш керек. Андайларды кантип түшүнсөк болот? Ал жерде обязательно сөзсүз түрдө куткаруучу болуш керек. Ошол көлмөдүн атайын пристер болуш керек. Суунун алдындагы кум болуш керек. Себеп дегенде адам секирип кандайдыр бир башка ыкманы жасаганда ошодон дагы өзүнө травма, жаракат алып калышы мүмкүн да. Ошол себептен атайын оборудованный көрмөлөрдө гана сууга түшүш керек. Ошол үчүн бизде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому бар, 466-да. Ошол токтомдо баардык нерсе көргөзүлгөн. Мисалы, кимдир бирөө ошондой суу жайын, эс алуу жайын ача турган болсо, ошол токтомдун негизинде гана ал жакта куткаруучу коюш керек. Атайын адамга биринчи жардам көрсөтүүчү аптечка, дары-дармектер,
ошол куткаруучу адамга жабыркаган адамга биринчи жардам көрсөтүүнү биз сөзсүз түрдө билиш керек. Эми азыр жогоруда суроого жооп берип койсоңуз, ошо айрым учурларда буттары тырышып калган учурда ошо жарандар ошол жагдайдан кантип чыкса болот? Туура эме суроо бердиңиз. Андай учурлар кездешип калышы мүмкүн. Андай кездешип калган учурда адам эч качан өзүн биринчиден паникага алдырбаш керек. Өзүн паникага алдырбай, өзүн суунун үстүндө тең салмагын кармап, атайын сууга түшкөн адам негизи алыс жакка сүзө турган, терең жакка сүзө турган адам болсо, жанына ар дайым ошо кийген кийимине, атайын өзүнүн кийимине сөзсүз билип жүргөндө төйнөгүч же кандайдыр бир эме керек да. Өзүнүн буту тырышып калган маалда ошо менен ошо тырышкан жагын сайып эме кылса, таркап бул эме болуп берет да, адамдын буту жайын, например. Андан тышкары ошол жерин чымчып же кандайдыр бир эме аракет кылып көрүш керек. Анан дагы эң башкы бул эрежеси бирөөнү жардамга чакырыш керек. Эгерде жардамга чакыра албай калсак, андан кийинки действиялар жанагы ийне менен бутубузду сайып же бир жерге чымчып, өзүбүз аракет кылып паника кылбаш керек болду. Эң чоң паника. Адамды паникага салып коюп, өзүбүздү алдырып, анан жанагындай жаман кырсыктар болуп кетет да. Эми Мирбек мырзага суроо узатсам, негизи эле ушул атайын өзгөчө кырдаал министрлигине сиздерде райондукта ошо куткаруу иштерине арналган техникалар толук жетиштүүбү сиздерде? Биздин район деңгээлинде толук жетиштүү, 100%. Бул нелер кирет бизге? Бизде бул кайыгыбыз бар, мотору менен ыкчам жетүү максатында да, бир чоңоюп аткан кишини издөө иштерине жетүүгө. Андан тышкары авария куткаруу машинеси бизде атайын жабдыктар менен камсыз болгон негизи. Ал ичинде биз жанагы водолаздарды сууга түшүрүп атканда кислород деп коебуз, кислородный баллондо. Ошо кислородный баллондо ошо ордунан барып толтуруу максатында орнотулган. Спасательный круг дейбиз, аныбыз бар. Полный бир комплект толугу менен водолазный костюмубуз бар. Жабдыктар жагынан толук эле биздики. Негизи канча ошо кызматкер иштейт ушу? Бизде общий кызматкерлерден 16 кызматкерибиз бар. Жалпы эсебин алганда 16 куткаруучу. Анын ичинен 4төөсү атайын специалист, водолаздардан 4төө. Азыркы учурда тейлөө кызматында ошо сиздер жетишесиздер? Жетишебиз, толугу менен жетишет. Эми Адилет мырзага суроо узатсам, кээде сууга түшүп каза болгон жарандарды жумалап, айлап таап калган учурлар болобу? Ооба, албетте кездешет. Себеп дегенде Баламүрүн району өзү биздин район шаардын чекесин шаарды курчайт да, курчап турат. Анан дагы ошо биздин райондо эс алуучу жайлар көп. Өзүңүздөрдүн билгендей Аларча паркы, Теплый ключи, Капчыгай, Аларча суу сактагычтары. Бул жакта бир эле суу сактагыч эмес, 2 суу сактагыч бар, чоң аябай масштабтагы. Андан тышкары көлмөлөр, Чоң Чүй каналы Аламүрүн районунун Бишкекти аралап өтөт. Көп айтып отурсак, биздин райондо суу көрмөлөрү аябай эле өтө көп кездешет. Ошол жакта шаардагы тургундар эс алуу үчүн ошол жактарга барышат. Ошол учурларда барып жанагындай кырсыктарга кабылып калган учурлар бар. Сиз айткандай жумалап, 10 күндө, 1 айлап иштеп калган учурлар кездешет. Бирок биз аны жыйынтык чыкмайынча издөө иштери токтотулбайт. Баяктап издөө иштери жүргүзүлөт. Эгерде кандайдыр бир күчүбүз жетпей калган учурда башкармалыкка кайрылабыз. Башкармалыктын тиешелүү буйруктары чыгып, башка райондун кызматкерлери жардамга келет. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, ички иштер министрлигинен, ошол эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан дагы бизге жардамдар болот. Ошол жансыз денени кароодо, издөөдө кээде табылбай калган учурлар кездешеби? Бул жерде ушул убакытка чейин кездештү беле негизи? Буга чейин мына толуктап айта кетиш керек да. Бул жерде, например, сиз жана
суроо берип атпайсызбы, болгонбу, ушундай учурлар көп кездеген учурлар болгонбу деп атпайсызбы. Ал эми бул деген бул суунун характеристикасына жараша болот да, көчөсүчү. Например, бул мисалга ала кетсек, бул айтып кеткен ак отурган суу булактарына түшүп кетсе, чоң Бишкек Чүй каналына, же болбосо Аламедин дарыясына ушундай агып аткан сууга түшүп кеткен болсо, ошол жерден кишини табыш абдан эле мындай маселе болуп калат да. Анткени бул жерден түшкөн киши бир күндө суунун асты менен барып бир жерге илинип калдыбы, илинбей дагы өтүп кеттиби деген коопту жаралат да. Ошондон биз издеген убактыбыз узара түшөт да. А эми ал жана туруп турган көлмөлөр бар бизде. Сизге жана ушурда айтып кеткендей ГЭС-5 турган көлдөр да, мындай айтканда көлмөлөрдө. Ал жерде например чоңуп кеткен кишини бирөө көрүп, мына бул жерден чоңгон деп ушу дароо болжолдуу жерин көргөзүп берсе, биз ал жерден издеп таап 1-2 саат болобу, 1 саат болобу, 10-15 мүнөт болобу, убак саатына караша табабыз да, ал жерде бат эле. А бул жана агып кеткен сууларга түшүп кеткенде муну табыш кичине оорураак болуп калат, бизге маселеге туруп калат. Анткени биз бул жерден чөккөн киши ушул жерде тура бербестен бул агып кете берет, учурлар болгон. Бүгүн бул жерде чөңгөн киши эртеси издеп тапканбыз, тиги бир 20-30 чакырым аралыгында барып чыккан моменттер болгон да. А негизи ошо жыл ичинде сиздин райондорубуздардагы ошо жыл ичинде канча жаран ошо суудан каза болот, сууга чөмүп? Эми статистиканын атын өткөн жыл менен бул жылды салыштырып болбойт да. Бизде айтып биз мындай жылга аз болду, көп болду деп айтууга оор. Анткени өткөн жылы бизде 9 ушундай учур катталган, өлүм менен коштолгон сууга чөмүп. Биздин район боюнча, Аламедин району боюнча. Быйылкы мына 2022 жылга мына сезонну суу көлгө түшүү, сууга түшүү сезону башталып элек, бирок ошондой эле кырсыктардын себебине ылайык уже 4 ушундай кырсык катталды да. Биз сууга түшүп өлүп чыккан учурлардан 4-өө катталып атат азыр. Кошумчалай кетсем, бул жакта мындай да, ошо 9 жансыз денени ошо атайын сууга түшүп атып каза болуп калган эмес да. Кандайдыр башка себептер менен дагы болуп, анан биздин Аламедин районунун территориясынан бир жерге туруп калган. Ошону негизинде ички иштер кызматкерлери же жарандар бизге кабар беришет, ушундай жансыз дене жатат, чыгарып берүүнү суранышат. Аны биздин кызматкерлер барып жансыз денени чыгарышып, тиешелүү кызматтарга ички иштер министрликтеринин кызматкерлерине өткөрүп беришет. Ошондой случайлар бар бизде. Анан 9 жаран тең ошо суудан биздин району чөгүп кетти дегенден алыспыз да. Эми көбүнчө негизи ар кандай жагдайлар, учурлар болушу мүмкүн, себеп дегенде балким ал криминалдык жактан дагы өлтүрүлүп, ошо дарыяларга салынышы мүмкүн. Ошол учурларда да сиздер ошо кызматтык издөө кызматын көрсөтөсүздөр. Дагы кошумчалай кетсем, сиз айткандай туура, ички иштер кызматкерлери тарабынан дагы бизге кайрылуулар келет. Ошо кайрылуунун негизинде ички иштер кызматкерлерине кызматтык жардам катары биздин суучулдар, мисалы мына быйыл 2023 жылдын башынан тартып, бул жакта Жолош майор айтып кеткендей, 4 адамдын уже эмеси суудан чыгып атат да. Бул ошол кышында болду. Себептен эми кышында адам сууга түшпөйт. Ошол бир башкача бир жагдайлардын себебинен ошол сууда болуп калган да. Же кандайдыр бир спирттик ичип алган абалында, же кандайдыр бирөө түртүп алган, же болбосо көпүрөдө өтүп, ошол ички иштер кызматкерлери менен биргеликте ошондой иш-чараларда жүрүп турат. Биз чыгарып берген учурлар да болот. Эми болсо Мирбек мырзага кайтсак, Мирбек мырза айтсаңыз, негизи эле жарандар сууга түшөөрдөн мурун өзүн кантип ошол сууга сүзүүгө өзүн кантип даярдоо керек? Туура вопрос, туура суроо болду дейм да. Бул деген эң негизгиси мынакей азыр бизде күн ысып баштайт да. Күн ысып баштаганда биздеги мына жарандар азыр күн ысып атат деп келип эле сууга түшүүдө дароо шуркап келип, же болбосо пирстен өзүн таштайт сууга. Вот ошо эң биринчи катап ошол болуп эсептелет да. Негизи ага чейин бул дене ысып турган дене муздак сууга секиргенде сескенет дагы, жана буга чейин айтып кеткендей дене, бут, кол же бир жери тырышып калышы мүмкүн да. Анан ошондон баштап паника калтырып кишилер сууга чумат. Ошондуктан сууга түшөөрдүн астында шашпастан суу жийикке келип, бутун салып, бир аз бутун көндүрүп, баягы салкындыкка ошол суу менен бир сыйра денесин сүрүп, анан кийин сууга түшүш керек да.
Ал эми жанагы сууга түшө албаган, то есть эркин сүзө албаган жарандарыбызга айтып кетер элекмин. Оборудованный водоемдор бар деп атпайбызбы? Ошо водоемдордо буйоктор болот деп, ошо буйоктордон алыс кетпөөгө, өзү бою жете турган, буту жерге тие турган жерлерде эле сүзүүгөчү. Ал эми эркин сүзөм билем дегендер болсо даже ошондой мүмкүнчүлүгү болгон күндө деле жанагы рекомендация бергенде буйоктордон ары сүзбөөгө, ал эми вообще жанагындай необорудованный бөлмөлөргө такыр түшпөөгө ушуну чакырат элем да жарандардычы. Анткени биз ойлойбуз, сүзүп эле жүргөм, мен билем, сүзүп жүргөм деп эле баягы билип жүргөн нерсебизди деле кылабыз деп ойлойбуз да, бирок кайсыл учурда биздин денебиз тырышып калат, же кайсыл учурда аны эч ким билбейт, застрахованный эмес. Ошондуктан сөзсүз түрдө оборудованный водоемдорго же жана куткаруучу барлар жерлерге, же эл көп түшүп аткан жерлерге барып түшүшүбүз керек да. Не дегенде бул чоңуп аткан учур болуп калса дагы бирөө көрүп куткарып калганга, жетишип калганга деген ой максатта. Эми сиздерге атайын эркин микрофон болсун, өзүңүздөрдүн оюңуздарды толуктап, ошо жалпы көрүүчүлөргө, кала тургундарына кайрылуу жасап кетсеңиздер болот. Урматтуу кала тургундарына айтып кетер элем, бөтөнчө ушу ата энелерге кайрылат элем. Жаш балдардын ата энелерине азыр мына күн ызып баштагандан кийин эми баарыбыз эле тиричилик деп, жумуш деп жүрөбүз, кимибиз каякта иштейбиз, баягы жаш балдарды көп үйдө калат, каралбайчы, көзөмөлдөлбөй дейм. Анан ошо жаш балдар эми велосипедди минип ашып, жаныбыздагы суулар көп, сууга барышып, ошонун негизинде сууга чөңүп кырсыктаган случайлар көп да бизде. Алардын баары эметкени жүрөгүбүз ооруйт иштейт эле. Эми ошо ата энелерден суранат элем, көзөмөлсүз кичинекей балдарды калтырбоого, үйүндө отурганда түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ушундай необорудованный бөлмөлөргө түшпөгүлө деп түшө турган болсо дагы ушу бассейндерге, желательно бассейндерге барып түшсө кичинекей балдарыбызчы. Ал эми жарандарыбызга кайрылуу бул алкоголдук ичимдикти ичип алып сууга түшпөө. Бул эң негизги себептерден, бул чоң кишилерибиздерден эле, жарандардан эң биринчи кырсыктардан ушул болуп эсептелет да. Бизде алкоголдук ичимдик ичип алып, анан сууга түшкөндө бул координациясын жоготуп, көп учурда ушундан кишилер өлүп калып атат да сууга чөмүпчү. Ошондуктан эс алып аткан болсоңуздар, мас абалда сууга түшпөөнү суранат элем. Ал эми жана тоо этектерде, суу булактарын жээгинде эзилип атканда коопсуздук эрежелерин сактап, сууга жакын таштар тайгалак болот, таштардын үстүнө туруп сүрөткө түшөбүз, таштан ташка секирем деп ойлобош керек, эhtiyat болушун, ошону суранып кетет элем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде түйүн берүүсү болду. Аны мен Элимбек Нурбекұлы алып бардым. Бүгүн болсо конокто Аламүдүн районунун өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн башчысы Мирбек Токаев жана ошондой эле орун басары Адилет Кожакеев болду. Келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрүүчүлөр менен убактылуу коштошом. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.